Бүгүн 9-сентябрда Борбор каладагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Кыргызстандын Ю-23 курама командасы Шри-Ланкага каршы чечүүчү беттешти мыкты жыйынтыктады. Кыргызстандын футбол тарыхында жаңы баракча ачылды десек жаңылбайбыз. Оюн таласында дароо эле кыргыз курамасы үстөмдүк кыла баштады. Алгач 14-мүнөттө Марлен Мурзахматов эсепти ачып, таймдын кошумча мүнөттөрүндө кайрадан гол киргизди. Экинчи бөлүктө Киммер, Кристиан Браузман, Эрбол Абдужапаров жана Саид Дациев дагы бирден гол киргизишти. Стадиондогу миңдеген күйрөмандарды кубанычка бөлөдү. Тарттым, идеально. Шри-Ланка беттеши кызыл жүрүүдө белгилей кетсек, 14 жана 45 минутада Марлен Мурзахматов 2 гол биринчи таймда киргизсе, ал эми экинчи таймда Киммер 3-чү голду ачып, учурда кыргыз курамасы астыда келе жатат. Игра была с первых минут очень тяжелая, потому что все равно, как-никак, результат матча давил. Нужно было забивать, и вначале многое не получалось. Но благодаря нашим трибунам, благодаря болельщикам, смогли немножко успокоиться, взять под свой контроль игру и добиться нужной и важной для нас победы. Какую тактику выбрали? Что сказал тренер перед матчем, в перерыве? Какая тактика? Играли первым номером. Нам нужно было забивать, старались играть низом. Моментами там делали длинные передачи. Ну а так, основная тактика — игра первым номером и все через пас. Слово благодарности в конце. Футбол развивается у нас. Благодаря чего? Конечно, благодаря нашим верховным лидерам. Это Саздыр Нургоджевич Запаров и Камчбек Кадышевич Ташиев. Они строят для футболистов и вообще для всех спортсменов, для народа, для Кыргызстана благоприятные условия, в которых не только спортсмены и футболисты, но и вся страна развивается. Кажется, поэтому огромная им благодарность за то, что они делают для нас. Спасибо. Имя, фамилия. Ходите, даже не знаете, как зовут. Было очень тяжело, особенно с таким давлением. Узбекистан сыграл немного не в нашу сторону. Было тяжело, но мы справились. Мы готовились практически полгода. Спасибо большое. Я думаю, не все ожидали, что мы с первого места выйдем. Мы долго готовились, очень много работали, все вместе. И я думаю, мы это заслужили. И для этого очень-очень много работы сделали. Да, я думаю, поставленную задачу мы выполнили. Все, что от нас требовали, мы сделали. В этой игре мы все выложились, мы все понимали степень ответственности. И каждый футболист выложился на 100%. Даярданыкта жакшы өттү.
жаңы тренер менен U23-тün. Ошо не далам. Биринчи место менен чыктык, ошо жаман кубанычтамын. Алгачкы Азия кубогунда дагы жеңгенге аракет кылабыз. Кыргызстан Шри-Ланка белдешинде кыргыз курамасы 6-0 эсебинде Шри-Ланка командасын жеңди. Бул 2026-жылда өтө турган чемпионатка жолдомо укту дегенди билдирет. Белгилей кетсек, Азия кубогунун финалдык этабы 2026-жылдын 7-25 январь күндөрү Сауд Арабиясында өтөт. Мелдешке жалпы 16 команда катышат. Кыргызстандын жаштар курама командасы болсо алгачкы жолу континенталдык деңгээлде күч сынашат. Амантур Төрөбаев, Жумабек Ногоев, 7-канал. ушул эшиктин артында кайсы бир мезгилде түрмө тили менен айтканда положенец болуп жүргөн соттолгон жаран ушул жерде азыр колгап тигип отурат. Эми бул жака кирип көрсөк биз коркунуч эмес, бирок кооптонуу болуп атат. Ошондуктан мекеме башчысын чакырып алып чогуу кирсек жакшы болчу да. Уруксат сизде. Биз менен чогуу кирип койсоңуз жакшы болот. Биз угушубузча бул жерде бир түрмөнү титиретип жүргөн бир положенец азыр колгап мээлей тигип атат. Ошо сиз менен чогуу кирип көрсөк ошону. Туура айтасыз, бул жерде соттолгондордун баары тең мурун көп эсе криминалдык идеологияны колдошчу. Кайсы адам болуп калат биз уккан ошондо. Маселе айтып кетейин, бул жерде Адилош кызматында балдар, бул жигит мурун түрмөдө соттолгондордун ана башчысы болуп эсептелинчү да. Мында расмий тил менен айтканда положение статусунда соттолгон болуп эсептелинчү. Азыркы учурда мына иш Адилок бюджетке тигип жазып иштеп келет. Иш кандай болуп атат байке? Иш жакшы болуп атат. Азыркы учурда мамлекеттин жетекчилери иш менен обеспечивать этип атышат. Рабочие места создаются. Жакшы, алхамдулилlah. Положенец дегенде статуста жүргөн экенсиз да. Азыр ушинтип колгап тигип калган сизге кандай кыйын болбойбу? Жок, жакшы, жумуш жеңил, особо эметилбейт.
жаш кезекте мас кезек болуп кичине адашып кетиптирбиз. Азыр жакшы руководство мындай түзүк жолго салышты, воспитательный характер жумуштар өткөрүлүп атат, түшүндүрүлүп атат. Жаша турмуш кандай экенин, чем мы не дорожили на воле, не ценили, недооценивали. Азыр жакшы могу жумуш берилип, айлыктар берилип, кичине үйдөгүлөргө да жардам берип атабыз. Азыр сыртта бир караларга катуу күрөш жүрдү. Андан бир-эки адам дагы жок кылынып, ошо системанын башында турганчы ушундай мамлекет бир чараларды көрдү да. Ошонун арты менен бияка да таасир тийди да, ошо идеологиянын сиздер баш тартып жоголушуна негизи кайсы бир деңгээлде? Полный эле болду ал. Полный эле таасир тийип. Ошондон кийин биякта порядок болуп калды да. Силер мурун көз каранды болуп келгенсиздер да, Ооба. Ошодон уш ишти кылчыңар. Ушун туура дейчиңер. Ошол маалда билбестиктен, жаштыктан, түшүнбөстүктөн Азыр баары башкача. азыр башкача, бүт баары мыйзам чегинде болуп атат. Бүт нерсе тегиз каралып атат.